Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга ассалому алейкум. Жайнак эле жаңыдан кыска нуска түшүндүрмө алып коюуну туура көрдүм. Бүгүнкү сот боюнча Жайнак эле өзүнүн оюн айтып койсун. Жайнак эле айткандай эле соттор $3000 акча сурады. Ошол акчаны берсең сага чечем, бербесең Жалилге чечем деп эле айтып бар. Жалилдин ишеничтүү адамы бар, Мамасали деген, ошолорго чечип коюп бар. Бул сот кандай боюнча болуп атат? Жана үйдөн выселение боюнча болуп атат. Эже өзү түшүндүрүп берсин, сотто кандай жагдайлар болгон экен. Анан кайсы соттор чечим чыгарганын карапайым калкка көргөзсүн. Эл билиш керек зөөкүр сотторду. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын жетекчиси Камчы Кыдыршаевич, сиздерге кайрылам. Көптөн бери күтүп, выселение деп 2 ай күттүк. Выселениянын жогорку сотко келип коюлганына 2 ай болду. 2 айдан бери кечээ мен оштон жөнөп атканда чалдым тааныш таапчы. Жогорку соттон тааныш таап салсам, мынтип айтты. $3000 дептир да. Ойбу, жаман көп айтып сураптыр го десек, биринчи, экинчи соттон ар жакка чечилип калганда бул жакта оорураак болуп калыптыр. Ошон үчүн $3000 берсе, ага чечебиз. Болбосо жок, докладчысы өтө жаман аял деп ошентип айтты эле. Мен оштон келе жатканда эле уже мен чечимдин жыйынтыгын угуп келгем да. Анан кантип эле $3000 десин деп келсем, чындап мына $3000 жүзү мына. 3 судья $3000 алды, даже уузган жок мына. Бирин мына Исакова Жамалкан Мажитовна деген судья катышты. Жакыныраак көрсөтүп койсоңуз, жакыныраак алып келип тур. Андай алып келип көрсөтүп койсоң, мындай алып тур. Экинчи сот мен көргөзүп коебуз. Экинчиси докладчы мунал аял экен, Чаргынова Турсунгүл Төлөпбековна экен. Жакыныраак. Мына жака камера жакыныраак кылыңыз. Мындай. Ошондой тур. Үчүнчүсү Темирбеков Лепес деген экен. Кыргызбы булар? Соттор ушинтип биздин каныбызды ичип, карапайым элдикин чечпесе, жалаң байлар Жалилге окшогондор акчаны сунуп коюп үйдө мына Козуев Мамасали менен Жалил сотко келген жок мисалы үчүн. Адвокаты да келген жок. Алар кааласа келет экен, кааласа келбейт экен. Мен суроо бердим, эмне үчүн булар келбей? Алар келбей эле чечим чыкты. Алар эмнеге келет дейт. Алардыкы Шаардыкын областта чыкты, бир жогорку сотко келсе деле биз чечип кое беребиз дейт. Ошентип туруп Шаардыкын областынын күчүндө калтырышты. Ошондуктан эми урматтуу мына кыргыз элиме кайрылган, канчалаган кыргыз элим кыйналып атат соттон. Соттор мынантип содалашканга өтүп алды. Мен далилдеп берем, оозуман чыккан сөздү далилдеп берем. $3000 дегенди мен далилдейм. Мен алдын ала чечимди угуп келдим. Бүгүн капа деле болгон жокмун. Себебине кечээ укканым үчүн. Мындан кийинки кадамдарыңыз кандай болот? Мындан кийинки кадамдарыбыз эми ушул боюнча эле калып калбайбыз. Конституционный сот бар. Конституционный сотко жазам. Жогорку сотко, Жогорку сотто судьялардын бардыгын жүздөрүн көрсөттүм. Ушул эле судьялар канчалагандар ыйлатып, ошол жерде кирип атканыбызда эле бир жаш кыз эмне калды. Эже мунал деп мына экинчи турган судьяны айтты да, ушул жок бекен деп ошентип айтты эле. Билбейм, судьялар бизге айтпайт экен го десем, Турсунгүл деген дейт, бул жизнь ичиме чечкен эмес дейт да. Жабырлануучунун бул аял эч качан жабырлануучуга чечим чыгарган эмес дейт. Мына аялды. Туппа-туура ушул айткандай болду. Мизиреген аял экен, даже эмнени айтып атабыз, ар ким өз ою менен. Биз киргенде эле адвокатым деле мени деле тургула деп, биз окуучу эмеспиз да. Биз жабырланып келип атабыз. Документтердин баардыгын далилдеп коюп берсек дагы эмне? Ошондуктан баардык кыргыз элим колдоп туруңуздар. Ушул эле боюнча калып калбайбыз. Конституционный сотко жазып атасыз адвокатым. Акырына чейин барабыз. Хорошо. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Жайнак эле бүгүн сотто чечим ошол. Жалилдин жарты акчасына сатылып, соттордо жанагы блогерлер дагы, Facebook колдонгон аферистер дагы, кээ бир аферистер бар, ошо Facebooктан акча табышат. Ошолор дагы ошонун талабын талашып, тарабын талашып атат, бирок жабыркаган адамды карап да коюшпайт экен. Ошол